Ал эми 100ге чейин окуучусу бар мектептердин саны 148 экен да. 1-2-3 мисалды өзүм барып жүргөн жерлерди азыр көрүп жүргөн 1-2-3 мисалдарды сиздерге айтайын. Мына Жетөгүздөгү Акшайрак мектебинде болгон 15 бала окуйт экен. Ошо мектепте. 1-класста 2 бала окуйт экен, 2-класста 2 бала, 3-класста 2 бала. Мына мектеп деп атабыз, акчанын баарын бөлүп атабыз. Анан мугалим жетпейт деп атабыз. Кайсы мугалим берет? Пениядан сабак берген мугалим түшкө чейин 1-2 саат же 4 саат, түштөн кийин да 1-2 саат берсе анын айлыгы көбүрөөк болот да. Анан бул балдардын 1-2ден бала болсо каяктан? Ошол эле информатика боюнча ошондой, физика боюнча дагы ошондой. Биз баарын эле көз жумуп коюп эле мына ушунун баарын жазай бергенбиз да. Кайсы жерден тыңыраак бир атуулуу чыкса эле ошо мектеп курдурам. Ар бир шайлоо учурунда мектеп куруп беребиз. Ошентип отуруп мына айылдарда бүт мектептердин баарында кереги жок жерлерге куруп алдык. А кереги барлар 3 смена окуган мектептер дагы бар бүгүнкү күнү. Ошол эле Бишкек шаарында 17 мектеп азыр 3 смена окуп атат. Биз 16 мектеп куруп берип баарын 2 сменге өткөзөлү десек, дагы эле болбой, мына 17 мектеп окуп атат. Жалал Абадтын өзүндө эле 20 мектеп бар экен, 3 смена окуган. Ошол эле убакта 78 мектеп 1 сменде Жалал Абадта окуп атат да. Мына ушу диспропорциянын баарын аны биз жазаганда жокпуз да, 30 жылдан бери келип болуп калды. Бирок ушунун баарын сиздер менен чогуу оңдошубуз керек да. Ошол эле Кеминдеги Калмагашуу мектебинде 78 эле бала окуйт экен. Чүй районунда кайырма жана 11 жылгы айылдардын ортосу 900 эле метр экен. 2 мектеп турат. 11 жылгы айылындагы мектептин сыйымдуулугу 690 киши болсо, окуган окуучунун саны 379. Кайырмада окуган окуучунун саны 69. 11 жылганын жанында маданият жана кайырма айылдарында малокомплектный 2 мектепти ачып берип койдук да. Аларга мугалимдер жетишпегендиктен 11 жылгадагы мугалимдер жана 2ден 3төн балага мугалимдер чогулуп алып, барып анан машина менен барып сабак окуйт экен. Жана кар жиреп барып, анан ошол жака барып сабак окуйбуз деп, мугалим байкуштарды кыйнап атпайбызбы биз? Ата-энелерчи? Алардын баары балдарым жакшынакай билим алса экен дейт да. Жакшынакай билим алып, булдары да чоңоюп өсүп кетсин экен дейт. А биз мына мектеп бияка берип кой деп койсуп, мугалим жок, эч кимиси жок. Бир курулган зданиянын ичине кирип алып эле, же аларды алдап атабызбы, же өзүбүз алдап атабызбы? Аны куруп койгон кишилер жок, уже кетип калган. Шайлоодо бүткөн, депутат да болбой калды, министр да болбой калды. А бирок калып калды биздин карамагыбызда ушундайлар. Мына Лейлек районунда бир мектеп, Керегеташ айылында Үсөнов атындагы башталгыч мектеп бар экен, 21 окуучу менен 3 мугалим. Ар кайсы класстарда 21 мугалим, анан 3 мугалим отурат. Казамжай районунда бир мектеп, Карашор айылындагы башталгыч мектепте 14 окуучу бар экен дейт, 3 мугалим. Баткен районунда 4 мектеп бар. Айыл Тоо башталгыч мектебинде 34 окуучу, 5 мугалим. Ак Оток мектебинде 20 окуучу, 5 мугалим. Тунук Суу мектебинде 15 окуучу, 4 мугалим. Анан Зардалы айылында башталгыч мектепте 17 окуучу, 3 мугалим. Зардалын түшүнсө болот, тоонун арасында алыс экен. Анын баарын онлайн форматта биз барыбыз андай жерлерден окутуп беришибиз керек. Же балдарды алып келип интернетте окутуп, аларга билим беришибиз керек. Же аякта болсоң да аяк жол жерде шартын чечип беришибиз керек. Ошол эле мына Чаткалды ала турган болсок, Чандалаш айылында Боштобай Шерматов деген мектеп атын коюп алышканы кыйын. 20 окуучу билим алат экен. 20 окуучуга 7 мугалим эмгектенет экен. Нулевойунда мына быйыл 5 окуучу барыптыр. 1-класста 3 окуучу, 2-класста 7 окуучу, 3-класста 3 окуучу, 4-класста 2 окуучу. Бул эмне деген класстар? Булар эмне деген билим алып атат? Анан учурда ушу аталган мектепте окуп жаткан 20 окуучуну ошон эле жанында Жаналиев атындагы мектепке жогорку класстарда окуп жаткан 40 окуучуга кошуп, 1-2 бусик алып берип коелу деп атабыз. Алып берели, силер талап койгула, биз алып берели, балдарыбызга бусиктерди, автобустарды алып берели. Кудайга шүгүр, кичине экономикабыздан колубуз келип калды. Чыңгыз Төрөкуловичтин 1-чи мугалиминде жазылып турбайт. Таланттуу мугалим, анан таланттуу балдар жолуккан жерде. Анын ата-энелердин баарынан суранайлы, биздин саясатчылардын баарынан суранайлы.
Биринчи мугалимди табайлы, анан ошого балдардын баарын алып барбайлы. Ошо таланттуу мугалимдер болгон жерге школ курбайлы. Ушунун баарын оптималдаштырышыңыз керек. Урматтуу министр, баарын командаңыз менен 1 сентябрга баарын иреттеп ордуна коюп коюңуз.